Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Эгер сиздер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, анда катталууну унутпаңыздар. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Ал эми Супер ТВда Жулдуздун үйүндө коноктоо берүүсү. Бүгүнкү менин маектешим Салтанат Шекенова дегенибиз, биз Салтанат Шекенованын үйүнө келдик. Көп кабаттуу үйдө жашайт экен, алдыда үйү менен ошондой эле чыгармачылыгындагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан бирге болуңуздар. Бир эле комната, анткени себеби мен азыр өзүм жалгыз эле турам. Ошол себептен мен өзүмө бир эле комната болот. Негизи азыркы учурда көп эле баягы фигура деп сүйлөө фигура менен алышып турган кез. Мен да ошол сыяктуу эле весиммен алышам, анткени баягы карантиндин убагында 57 килограммга чейин семирип, ушинтип эметкенбиз. Бул веске канчалык түшүп турсаң, бул жагыңда болсо ошончолук өзүңдү карайсың да. Бул деген азыр байкасаң, бул лампа көп эле кыздардын үйүндө бар болуп калыптыр. Күзгү лампа бул деген биз кичинекей кезибизде элечи, ар бир комнатада, биз чоңойгон үйдө ар бир комнатада күзгү, чыгып бараткан жерде да күзгү турчу да. Анан чыгып баратканда байкем тамашалачу да. Тиги күзгү калып калды, барып көрүнө кетип, анан тамашалап биз көрүнүп, анан кыткырып күлүп чыгып кетип калчубуз. Ошол сыяктуу эле кыздардын күзгүсү көп да. Азыркы учурда TikTok, андай мындай реклама бирдеме тартарда үйгө ошол лампа керек экен. Ошол себептен бул да күзгүсү менен сүрөткө түшүү үчүн же видео тартуу үчүн бул жакшы жардам берген. Ошон үчүн ушул лампаны алып койгонбуз. Бул күзгү менен күнү учурашып көрүшүп турбасак болбойт. Эртең менен турганда дагы, кечинде да коштошуп, кечинде өчүргөндөн кийин кайра крем сүйкөп жатасың да. Ошол кезде жашасак, бул менин досум. Жакын досум десем болот. Жакшы совет да берет, суулайт, ички жан дүйнөм менен бөлүшөт. Ушу күзгү менин жакын досум. Мен үйүмө келгенде, сен үйүң үй эмес эле студия го деп айтышат да. Может, фотосессия алып кетпейлиби деп тамашалашыпчы. Мен айтып атпаймынбы, көп мындай светтерди, анан күзгүнү жакшы көрөм чынында. Жакшы көрөт экенмин да. Бул дагы күзгү мага кичине аздык кылат, эми кийинчерээк дагы күзгүлүү бир нерселерди алып келем буюрса. Мен ушул күзгүнү аябай жакшы көрүп жүрчүмүн, жасап алдым. Бул негизи бул эски модель экен, андай мындай деп интернеттен да карап чыктык да. Кандайча эски модель экен да. Индийский кинолордо бул давно бар экен да. Бирок балким модасы бүтпөгөн мебель деп алып койдум, буюрса. Жакшы эле. Уламар өрөтүп, өзүңдү карап сыймыктанып, күлүп, же бийлеп эс алганга да жакшы бул күзгүлөр. Ошо. Мындан 2-3 ай мурун Жулдуздун гардеробу деген рубрикага сизди тартканбыз. Ал аралыкта дагы гардеробуңузга толуктоолор кирген окшойт, э? Ооба, толуктоолор кирип, анткени мезгил алмашты. Анан мен интернеттен көрүп, же болбосо магазиндерге көп барам, ошондо көзүмө эмне жакшы көрүнсө эле ала берем да. Анан бир кышта, мисалы, мен 4 же 5-6 үстүмдү алмаштырып чыгып турам улам. Бияк баратканда тигини, тиге баратканда тигини кием. Ошол себептен түрү менен бул пальто, ак пальтону муну болсо
аябай таза жерлерге, анан өзүбүздүн машинага түшкөн кезде көбүнчө кийем, анткени таза деп ишенип. А то мындай таксилерге түшүп калган кезде может отурганда кирип алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн аябай тим эле бапестеп кийген пальто. Бул шубамды болсо өткөн жылы эле алгам. Муну дагы мындай жакшы жерлерге кийип барам. Муну болсо молодежный деп короткий эле алгам. Бас болсо $850 алгам. Анан өтө деле миллионго жете элекмин, анткени мен жашмын. Азыр негизи пальтолор модада да. Аны спортивный любой менен кийсең болот. Ошон үчүн ак менен кара пальтону экөөнү тең эле бир эле фасондо алып койгом. Булардын жакшы жери воротниктери алынат, тагылат. Бул куртканы болсо Инстаграмда баары эле көргөн, бирок айтышкан болчу, бул эмне деген жука эле куртка турбайбы депчи. Басын сурасам 9200 сом деди. А мен кой мынча кымбат алып атканда эми көбүнчөсүн дешевый кийимдериң депчи. Анчалык эле дешевый кийинбейм деп анан бааларын кошо магазинден алып аткан кезде тартып койгом. Бул 9200 сомдук куртка. Мактанып атасың дегендерге мен отура элем, например, тура эле мен мындайым бар деп мактанбайм да, мен көргөзүп мактанам, анткени ал турган нерсени айтып коюш бул мактаныч эмес. Турган нерсени айткан. Жок нерсени айтып мактанган даже эркектер бар. Бардыгы эле эмес, тарын калбагыла. Акчаны кайдан табат деп. Акчаны иштеп, мен иштетип тапса болот. Бирок мен кээ бирөөнө тамаша катарында айтам, мисалы, терезени ачасыңар деп мен, "О Кудай, акча берчи" десең, "Жайт" деп тамашалап коем да. Бул уголокко мен көбүнчө керектүү эле нерселеримди салып колдоном. Например, бул жерде да спортивный кийимдеримди салып койгон болчумун. Бул жерлерде эле ошондой. Бул жерим болсо көбүнчө спорт менен заниматься этем деп өткөн жылдары аябай кызыгып эле берилип ушундай спортсменка болуп эле Кыргыздын желегин көтөрүп чыкчудай эле машыгып ушинтип жүргөн кезим болчу. Ошол кезде интернеттен көрүп калып, ушул нерселерди алып, бирок ашып кетсе бир неделя колдонуп ошончо калып калды. Көбү кызыгышат, бул кандай деп. Буга, например, даже белди ичкертсе болот. Белди ичкертсе, обручу жок болсо, обручуктун ордуна колдонсо да болот. Мынткенде белдерге күч келет. Белди ичкертиңге аябай жакшы жардам берет. Колдорго чоюп, даже отуруп алып, муну алдыңа коюп, анан бутуңа да иштетсең болот. Бул жак болсо прихожка. Кененирээк кылып, мындай киши келгенде бут чечерге, кийим чечерге ушул жерди колдонобуз. Бул жагыңыз болсо ашкана. Бул жак болсо ашкана. Коноктордун көбүн ушул жерде сүйлөшүп, ушул жерде чогуу көп өткөзөбүз. Бул экөөнү болсо мен подружкаларымды окуйм, тамашалап. Менин досторум. Көбүнчө ушул экөө менен общение кылам, ушул экөө менен урушам, талашам. Бул попугайды алып келгенде, бирөөсүн эркек, бирөөсүн кыз алыш керек, скучно болуп калат деп, негизи ошентип алганбыз да. Андан кийин үйгө алып келип, чоңоюп баштаганда билинет экен да, кичирээк кезинде көп билинбей калат. А мен болсо булар качан тууйт, качан өбүшөт деп карап ушинтчүмүн да. Андан кийин өбүшпөйт, анан карасам экөө тең кыз болуп чоңоюп калат да. Анан мейли эми экөө подружка болуп турабыз, анан кийин бир жигит алып келип алабыз да, калпак кийгизет деп. Тамашалап калдым. Курбуларыңыз сонун. Рахмат. Ал мен баягы кухняда
жүргөндүктөн мен эмне бул жоолук салынып кыйын болуп калганда ашпасын. Силерди келет деп кичине тамак жасап коеюн деп жоолук салынып тамак жасап. Жалгыз жашаган айым кандай тамактанат? Өзүмө керектүү күнүмкү тамактарым бар. Мына өзүңүздөр баягы заказ кылып жейин деп калганбы? Бүгүн готовый эле грилдеп келип, обед кылып тамак жегем. Калгандары фрукты, в основном фрукты жакшы көрөм. Анан баягы бул жакта болсо көбүнчө консервалар. Шашылып бир жака кетип баратканда же тамак жасаган келбей, жалгыз отурганда тамакты эле жасап анан особо жей албайсың го. Ошон үчүн ушундай консерваларды көбүнчө ачып, жылытып жей алам. Ал эми мен өзүңүздөр билгендей эле нарындыкмын. Нарындыктар эт жемейинче тура албайт, эт жеп турушу керек. Ошон үчүн биз күчтүү, үшүбөгөн, кыйын кыздардан болобуз. Биякта эттин негизи түрлөрү бар. Уйдун эти, балык, анан куриный эттер бар. Алардын да түрлөрүн алып коем. Негизи ушу пловду жакшы жасайт. Көбүнчөсү эле конок тосгондо пловду сен жасайсың, сен жакшы жасайсың деп эметип калышат. Негизи кыйын кызмын. Өзүмдү мактай кетейин. Мактанчакмын го. Анан бул 2 саатты стол үстүндө турган, муну сатып келдим. Чынын айтыш керек. Борсокту жасадым. Азыр бул саатты өзүңүздөр көрдүңүздөр, жасадым. Ашканага келгенде сөзсүз түрдө жол салынат окшойсу. Ооба, тамак жасаганда тамакка көбүнчө чач түшүп калат эмес, анан биз тамашалап чачтын дамы мыйзы чыкпайт деп кээде тамашалап калабыз, түшүп калган болсочу. Анан баягы үйгө конок келип атканда ошо коноктордун тамагы таза болсун үчүн жоолук салынып жасайм. Буга чейин биз сизден 2 жолу сиз менен маектешкенбиз. Анан ал берүүлөрдүн астында мисалы негативдүү комментарийлер дагы болду, сизди колдогондор дагы болду. Ошол эле учурда кайсыл бир ошол видео материалдан кичине үзүндүсүн TikTok'то дагы аябай популярдуу болуп кетти, аябай талкуу болду да. Негизи сизди ошол сизди пародия кылгандарга эмне дейт элеңиз? Кандай кабыл алдыңыз сизди пародия кылганда? Ооба, мен баягы TikTok'ко өзүм көп көрбөйм. Анан мага жөнөтүштү. Көрдүңүзбү, туура атыптыр, анан кандай карайсыз деп да сурашты. Мен караганда мисалы карап койдум. Анан бирок бир тамашаладым. Мен үнүмдөн бери хит болгон турбайбы депчи. Анан бирок мен чисто өзүм мындай кабыл алдым. Алар менин иттерим. Мен сүйлөп, мен таштап койгон таштандыны, жугундуну кыргызчасын айтканда, мен жугундумду ичип, анан ошондон балким пайда табат, эмне болот, мен жугундумду ичкен иттерим деп коем, болду. Эгерде шылдың катары тарткан болсо, жаккан жок деп айта алам. Эгерде мындай болсо, жок, мындай. Мен адам мындаймын да. Бир нерсени кабыл ала бербейм өзүмө. Наоборот, мен ошол адамды мындай басынтуу үйрөнтүмдөй карайм. Так мен өзүмдү мисалы басынтпай, наоборот көтөрүнөлөгөн адаммын. Өзүмдү бийик адамдарга теңеген адаммын. Ошол себептен мен дагы жугундумду ичкен иттер бар экенин көрүп, бир чет сыймыктандым. Андай иттер эч нерсеге жетпеген адамдар.
2021 жылы сиздин чыгармачылыгыңызда дагы жеке жашооңузда дагы бир топ жаңылыктар болсун, ийгиликтүү жыл болсун сиз үчүн, жалпы эле биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн. Биз болсо мына ушундай Ак Төс Торкондун үстүндө коштошобуз. Сиздер болсо Жылдыздын үйүндө коноктоо берүүсүн көрдүңүздөр. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Анан дагы албетте мына ушул берүүнүн алдына жалаң гана чын жүрөктөн чыккан жакшы бир ой пикирлериңиздерди же болбосо суроо узатсаңыздар да болот балким. Эмки эфирлерде биз болсо жооп берүүгө дагы даярбыз. Салтанат айымга дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы жаңырган жыл келе жаткан жылыбыз болсо токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Бар болуңуздар.